Ерлан Төлөбеков ынтымақ командасының капитаны. Ерлан, эми бул Ноорустун буга чейинкиден айырмачылыгы бар бересиң? Бул Ноорустун буга чейинки айырмасы бар. Албетте бул биздин командада алмашуулар көп болду. Сарыөзүн командасы жөнүндө айтсак да, аларда да алмашуулар көп болду. Аларда эң мыкты деген балдарын чогултту, мыкты деген аттарын чогултту. Аларда аябай жакшы дайынданды. Биз дагы таластын эми мыкты деген балдарын чогулттук, мыкты деген аттарын чогултуп, биз да Кудайга шүгүр дайындандык. Сарыөзүн командасы күчтүү экен чындыгында. Бирок Кудайым бизге насип кылган экен. Утуш биз жакта болду да. Капитан Ерлан, жоопкерчилик дагы көбүрөөк болуп калды да. Эмнеси менен айырмаланды буга чейинки Ерлан? Капитан оюн жүргүзүшкөнгө аракет кылат экенсиң. Оюндан чынын айтсам чыгып эс алганга да убакыт болгон жок. 1 саат оюн болсо, ошонун бир 45-50 минутасын оюн талаасында жүрдүм окшойт. Балларды тияка бияка деп айдайдынге сен чык, сен кир, сен тоз деп ошентип, ошол жоопкерчилик мен үчүн кичине жоопкерчилик болду да, ошол капитан жоопкерчилик болду окшойт. Ынтымак силер баягы жаш балдарга көбүрөөк үмүт артып жүрдүңөр. Өмүрбек мисалы ошол тууралуу кеп болуп атат да. Бүгүн эми үмүттү актай баштады окшойт деп коем да. Баягы финалга келгенде эле Өмүрбек көрүнбөй калчу эле. Баягы жаштар эми баягы эртеңки келечек дегенде биз командабызда эми баягы жаш балдарга көбүрөөк басым жасадык. Азыркы күндө биздин командада эң жаш эле балдар 91-чи жылкы балдар, адан кийинкилер уже 93, 94, 95, арты 2002ге чейин. Кудайым буйрса эми ушул балдарды 2 жылдан бери жетелеп келатабыз да. Эми кичине мөмөсүн берип баштады деп ойлойт окшойбуз. Иниң тиги Эржанга колдон келишинче пас берип чыгаргандан аракетин кылдың, бирок эмне болуп калды? Же аты кумдан жакшы жүгүрбөй атабы? Таластан ушул туман мыкты болуп атты эле. Эржан жөнүндө айтсак, эми Эржан азыр высший лигаға биринчи жолу келгендиктен кичине өзү да полиядан сүрдөп турабы. Аты дагы ан үстүндө дайыма чабылып жүргөн да мурдачы. Азыр бияка келип чабылбай багылганга ат аябай мындай ылдам жүрүп атат да, атка мындай ээ боло албай калып атат. Ошондуктан окшойт, эми Кудайым буйрса чаба берсек келет деген үмүттөбүз. Негизи кандай эми баягы пас алсаңар эле биринчи ирет Майрамбекти издемей болчу да, ошондой беле? Эми биз кимисине болсо дагы бериш керек болчу да, биздики кандай болсо да утсак баарыбыз утабыз, утулсак баарыбыз утулмакпыз да. Ошол себептен бизге айырмасы жок. Нуржанбы, Майрамбекпи, Эржанбы, айтор кимиси салса да мен салгандай да. Ой. Рахмат, эми атаандаштар тууралуу эмне дейсиң эми Сарыөзөн? Атаандаштарга эми баягы ийгилик каалайбыз будан кийинки. Кудайым биз жака насип кылып туруп, Кудайым эми кийинки оюнга чейин амандык болсо дагы жолугушуп беттешебиз деген эми бул оюн спорт. Бирөө утуш керек, бирөө утулуш керек. Андыктан ийгилик каалайбыз эми Сарыөзүн командасына. 4-1 эсебинде утабыз деген бирок ойлобосоңор керек. Мындай эмени ойлогон эмеспиз чындыгында. Биз негизи аябай кооптон чыкканбыз, утулуп калабыз го деп. Сарыөзүн составы аябай күчтүү негизи чындыгындачы. Анан эми билбейм, оюн экен да, спорт экен, ар кандай болуп калат экен. Жана топ сыяктуу экен, тоголок дегендей. Кол жүрүп кетти окшойт команда. Кол жүрүп кетти. Рахмат Ержан. Ерлан. Жеңиш кутlu болсун Ержан.